Ош жаңы муунду тосуп алууда. Дал ушундай уран алдында Ош шаарында жаштар стартаптары Экспо 2025 иш-чарасы башталды. Анда Кыргызстандын бардык аймактарынан келген 20дан ашык Enactus командалары социалдык ишкердик, экология, санариптик инновациялар жана туруктуу өнүгүү тармактарындагы долбоорлорун көрсөтүштү. Алардын социалдык проектлери, аларды кантип бизнес модель иштеп чыгып атышат, кантип ишкердик өнүмдөрүн өнүктүрүп атышат, ошонун жыйынтыктарын бүгүн көрөбүз. Анан ушундай мелдеш аркылуу, ушундай кубок аркылуу абдан сонун проекттер чыгат. Азыркы учурда туруктуу болуп иштеп келген абдан көп проекттер бар. 30 жылдан бери активдүү иштеп келе жаткан бул уюм студенттерди ар тараптан өнүктүрүп, долбоорлорду жазууга жана аны ишке ашырып, ишкерлик кылууга үйрөтөт. Иш-чаранын соңунда жеңүүчү болгон жогорку окуу жайдын командасы Таиландда өтүүчү сынакка жолдомо алат. Биздин калыстын мүчөлөрү ар кайсы тармактардан келген. Бир гана Оштон эмес, Бишкектен дагы келген, Көлдөн дагы жана курулуш жаатынан болгон мамлекет тарабынан да келген жюрилер бар. Анан критерийлер белгилүү. Бул элге пайда, коомго пайда, экологияга пайда, финансылык пайда алып келе турган проекттер. Enactus'un 30 жылдык Ош шаарында белгиленгенден кийин дагы жыл бою бир топ иш-чаралар өтүп турат. Мында дагы биздин ишкерчиликке кызыккан жаштарыбыз менен абдан бир кызыктуу жана алардын бир долбоорлору болсо колдоого даярбыз. Наши устройства в использовании стали надежным помощником повседневной жизни. Катышуучу студенттер экологияны сактоо, ишкерликти өнүктүрүү боюнча долбоорлорду жазып келишкен. Мындан улам баары жеңүүчү аталабыз деген ниетте турушат. Биздин проект нан үчүн гана, бул экологиялык проект. Ошол эле бул проекттин түпкү тамыры бул нандын ысырапкорчулугун жоюу максатында жана ошондой эле билесиздер, биздин өлкөбүздө жумушчу жоктор жок эмес. Ошого байланыштуу билимстарлар менен чогуу иштешип, ошондой эле нанга экинчи жашоо берүү максатында иш алып барабыз. Экотурба бул полиэтилен кагаздардын, полиэтилен пакеттерден турба чыгарабыз. Полиэтилен кагаздарга экинчиден берип, экинчи жашоон беребиз. Андан сырткары биздин ЖФС деген мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жардам берүү максатында иштеп чыгарылган. Эске салсак, Enactus Кыргызстан коомдук бирикмеси жаштардын ишкердигин өнүктүрүү аркылуу Кыргызстандын калкынын социалдык экономикалык абалын жакшыртууну көздөйт. Сыймык Марат уулу, Бектур Калдыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.